Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, кечээки болгон окуяны келип туура эмес жеткирип, эл журтка туура эмес маалыматтар каткан интернетке берип жибергендерге айткым келет. Душмандыктын дагы, көрө албастыктын дагы чеги бар. Бул Садырды жамандаган адам Кудай кааласа өзү жаман, өзү акмак. Элдин журттун душманы десек да болот аны. Демек мына Садырдын кылган иштерин кандай көрбөйт? Укумдарды алды мамлекетке. Мынай элди журтту дыйкандардын бүтүн бардыгын фермелерди салыктан бошотту. Мына канчалаган ишканаларды, завод, фабрикаларды ишке киргизип атат. Кече келгенде деле ошол Петробактын жаңы ишке кирген ишканасын ачып кетти. Биз ак көңүлүбүз менен, чын дилибиз менен биздин айылга келди. Садыр деп кубанып тотуп чыкканбыз. Биз демек түбөлүк Садыр менен биз түбөлүк кубаттайбыз, түбөлүк колдойбуз, дагы иштерине ийгилик каалайбыз. Абдан мындай мурдагы президенттердин бири дагы мындай иш аткарган эмес. Мен чындыкты гана айтып атам. Эл үчүн, журт үчүн, кыргыз мамлекетин оңдой турган келечекте кыргыз элин жакшы турмушка жеткире турган бир гана Садыр Жапаров Нуркожоевич. Анын жанындагылар дагы мына Ташип Камчегинибиз дагы абдан сонун иштеп атат. Коррупционерлердин бардыгын талкалады, куттурду, көбү түрмөдө жатат. Демек бул мындай иштерди дагы үмүтүбүз зор, дагы иштеп, дагы ишти алга жылдыра берет. Биз көп үмүттөбүз. Жакшы иштейт да буларды. Кудай кааласа. Уят эмеспи? Уялгыла, Şu bularga düşmanlık kılıp atkandardın bütün bardığını aytarım. Bu hayırından Cumhurbaşkanı'dan kriz de otasınlar. Makul. Aytsanlar aytıklar deseler degile. Dağı bir keçirip koyulağa cama söz açtım. İt üret, kerben üret deyt. Kerbensin Sadırcınım. Rahmet sana. Yani üçün cürtüsün iştey ver. Kuday koldolsun seni. Kuday korkusun, Kuday saktasın, Kuday kalasa. Gel Kırgız eli seni menen. Kırgız eli, Kırgız memleketi. Demek kamçıvek menen biz. Şunday. Ben Ergeç Döletbek, pensioner muğalimim. Barpayılın turgunum. Bu kamçı menen Sadır uşul hizmatka gelgenge çeyin kança maşakatlı ömürlerini ötkөрүштү. Tuura deputat boluştu, ministr boluştu, adilettikti jaktayбыз деп камалышты. Булардын президент болуп, анан министр болуп келишине Алланын каалоосу болду. Мусулмандар, Алла каалабаса биз doğuş бере албайбыз. Алланын дилине салды, келди болду. 30 жылдан бери биз ушундай жетекчилерге муктаж эмеспиз. Бардыгыбыз ушуну каалап дуаларды кылып аттык го. Эми өзүбүзгө өзүбүз каршылык келтиргенибиз болбойт. Мына бир жылдын ичинде канча жумуштарды аткарды. Эгер көзү көрө эле адам көрбөй калбаса, бирдеменин туйган, сезген, акыл эстүү адам муну көрүп эле турат да. Мына жакында мына январдан баштап мугалимдердин айылын көтөргөн атат, пенсионерлердин көтөргөн атат, врачтардын көтөргөн атат, мен угушмаган прокурорлордун көтөргөн атат. Ушунча акчаны булар каяктан тапты бир жыл ичинде? Иштеп атышат да. 30 жылдан бери пенсияны көтөрө албай, башканы көтөрө албай, 5 президент иштей албай, акыры 5 премьер-министр камакта жатат го чечирдегин айында. Урматтуу туугандар, бир намызыңар барбы жокпу? Биздин Кыргызстандын иттердин өлкөсү болуп калган. Мен бекерден иттер деген жокмун. Иттер жакшы киши келсе деле үрө берет, жаман киши келсе деле үрө берет. Кичинеге деле үрө берет, чоңго деле үрө берет. Алар билбейт да, ошон үчүн ит. Биздин кээ бир жарандар ошо итке окшоп эле калышты да. Акылыңар келгиле. Буларга иштөөгө мүмкүнчүлүк бергиле. Булардын колунан келет. Иштеп дагы. Биз эл аларды колдойбуз. Алла да колдоп турат. Силердин колуңардан эч нерсе келбейт. Ора болмогула.